Илимбек Бакиров, курьер. Әңгіме. Қырғызда айтылған қой оғызынан чөп албас деген сөз тағы ушул дурусқа жарашчудай. Құдай ақы, мен мындай момун кишини жашуумда жолуктура элекмин. Сиз Дурус Ажыбаев деген атты социалдык тармактардан же эл оозунан угуп калгандырсыз. Балким калдайган термосумкасын асынып, велосипединин жанында мыйыгынан жылмайып түшкөн сүрөтүн да көргөн чыгарсыз. Дурус быйыл 39-да. Аткеменин өзүнө жарашпаган кийими, кебете кешпири тап-такыр башка курактагы адамды элестетет. Ушул жашка келип, ээктен алып байланма тумак кийет, болгондо да сары түстө. Анысы да жарашыксыз. Дегеле бул кишиге жашоодо жарашкан нерсе өтө аз. Бардык жагынан. 2 жыл илгери үйлөнгөн эле, аял алганда жарашпады, 4 ай өтпөй чанып кетти. Бирок Дурусту бактысыз киши деп айта албайм. Тескерисинче эң бактылуу. Адамдын жан дүйнөсүндөгү тынчтык маанилүү эмеспи? Дурустун көңүлү ар дайым ток. Аялы таштап кеткенине, эмгиче туруктуу жумушу жоктугуна же башка толгон токой көйгөйлөрүнө кылы да кыйшайбайт. Баарынан да эң жарашыксызы бул Дурустун курьерлик кесиби. Ал элге тамак аш ташыйт. Биз байкабайбыз, бирок көчөдөн 40 таяган кишини курьер кийиминде, калдайган сумка менен велосипедте баратканын кезиктириш кыйын. Болсо да өтө аз. Бул жумушта көбүнчө жаштар иштейт эмеспи? Ой, курьер сизсизби? Деп таң калган кардарлар өтө көп. Бул өзүнчө бир кызык кесип. Эртеменен шаардын аркы башында, Шашкеге чукул берки башында кезип жүрөсүң. Кечке чейин шаарды 2-3 рет айланып коюшта эч кеп эмес. Жолдогу айдоочулар менен кер мунай чыкканын өзүнчө кеп, Дурус эч кимдин олдоксон сөзүнө жооп кайрбайт. Кокус бирөө бул айрыкча велосипеди менен унаалар жүрчү чоң жолго чыгып алып, эрежени бузуп койгондой болот. Унаасынан башын чыгарып, шалдап сөгүп өтсө, Дурус туулганда оозунда кожо түшкөн «Кызык го» деген сөзүн айтат да жолун улай берет. Кээде велосипедден кулап калмайы бар. Өзүнүн буту колу сыйрылып кеткенине кайыл, жаманы алып бараткан тамагы төгүлүп калганы. Дурустун ушуга чындап ичи ачырчу. Тигинде кардараны кезерип күтүп отурганын ойлогондо тим эле заманасы курулуп кетчү. Мындай кокустукту туура түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Карды ач адамдын жини да чукул болуп калат эмеспи? Унчукпаганынан кагып салганда көп болот. Кызык го, атайлагансып деген Дурус күнөөсүн сезсе да өзүн ушинтип жооткотуп коет. Бирок иштен сызып кыйналат. Мындай абал болгондо көбүнчө жумушун токтотуп үйүнө кетип калат. Чынында да ыңгайсыз жагдай. Бир киши же балким бир чоң бүлө тыйынын төлөп тамак буйртма кылса, анысын төгүп чачып жетип барсаң, анан кимдин ачуусу келбесин? Бир чоң үйдүн бир күндүк маанайынын бузулушуна себеп болосуң да. Бирок көпчүлүк курьерлер буга маани да беришпейт. Заказын жеткиздиңби, акчаңды алдыңбы? Болду. Калганы анын иши эмес. Бирок Дурус андайларга кирбейт. Мындай нерселер Авирдин иши деп билет. 2 жума илгери Дурус кадимкисиндей эртең менен жумушка чыгып, кечке чейин иштеди. Жумуш аягында маркеттен 6 бөтөлкө пиво алып, кардарга жеткизгени жолго чыкты. Караңгы кирип калган. Бул ошол күндүн эң акыркы заказы. Жеткизсе эле үйүнө жөнөйт. Өзү да ал күнү бир бөтөнчө чарчаган эле. Велосипедин зуулдатып жүрүп отуруп, шаардын четине бат эле чыкты. Бул жакта эл да, унаалар да аз. Дурусту өзүнчө бир жагымдуу сезим оролоду. Мындай сезим кылган ишиң өз купулуна толгондо баарыбыз деле болот эмеспи? Дурус да ошол күнкү ишине ыраазы болуп баратты. Мээлүүн соккон шамал жүзүн аймалап, астындагы велосипед мына азыр көккө көкөлө уччудай зуулдап чарчоосун унуттурду. Кардар дарегине жеткенче бирин серин жаан себелеп калды. Подъездин астына велосипедин кулпулап кардарга көтөрүлдү. Эшиктин астына келгенде шок музыканын шойкуму угулду. Үй ичи кыйкырык, бирөөлөр бийлеп жүргөндөй. Коңгуроосун басты эле астанада бирөө пайлап турганбы, дароо үнү угулду. Курьерсиңби? Эшикти 20-25 жаштар чамасындагы бала ачты. Чачы уйпаланган, жүзү куп-куу.
Көйнөгүнүн топчусун текиндикке чейин бош коюптур. Андан да чанагынан чыкчудай чоң көздөрү Дурусту таң калтырды. Кудум иттен качып алапайын таппай калган баланыкындай. Үйдөн тамеки, кальяндын жыты бурксуйт. Эмне кеч, брат? Пиваны бер. Хоть не разбил, надеюсь. Тигинин кебетесине таңыркоодон эмнеге келгенин да унутуп калган Дурус сумкасын ачты. Кызык кобул деп жиберди. Эки бөтөлкө сынып кеткен экен, баштыктын ичинде көлкүлдөп атат. Бөтөлкөлөр бири-бирине кагышып сынып кетишин түк ойлобогонун кара. Байке, эки бөтөлкө сынып кеттир, деп кекештенди Дурус. Аябай уялып кетти. Ким байке, ким эне экенин ойлогонда жок ал учурда. Жер жарылбады, жерге кирип кетпеди. Да ну, а я почему-то не удивлен, деп кекерленди тиги. Жаңы сатып келейин. Кереги жок, дай сюда. Сколько я должен? Алчу акчасын алган менен бирөөнүн акысын жеп алгандай турду Дурус. Тиги дагы уруша түшсө болмок, балким өзүн жеңил сезип калмак. Байке, жаңы сатып келип берейин, деп дагы сурады кетерди. Тиги жооп ордуна эшигин тарс жапты. Дурус шалдайып тепкичтен ылдый жөнөгөндө эшик кайра ачылды. Жанагы жигит энтигип чыгып Дуруска кыйкырды. Брат, коя турчу, келсең бери. Таңыркаган Дурус тепкичтен кайра көтөрүлдү. Тиги жигит бул рет атасын тоскондой тосуп алып, желкеден кучактап жок дегенине койбой үйгө баштап калса болобу? Эч нерсе түшүнбөгөн Дурус үйгө кирди. Кызыкко, деди ичинен. Музыканын шойкуму эми угулбайт. Үй ичинин жасалгасы укмуш болсо да аурасы бир жагымсыз экен. Тиги жигит алдыга түшүп, ашканага жол баштады. Бараткан жолдо чоң залды аралап өтүштү. Ал жакта эки жигит, эки кыз отуруптур. Кебетелер бир башкача, бир нерседен коркуп тургандай Дуруска тигилишет да турушат. Жигиттердин бирөө шылдыңдагандай кол булгалап, жыртаңдап койду. Дурус аны алекте алган жок. Таң калган абалында ашканага кирип отурду. Берки бала заматта алдына пицца, суши, бир кесим торт, дагы бир канча нерселерди жанатып жиберди. Буларды жана тиги залдагылардын алдынан байкаган, ошого жегиси келбеди. Айрыкча жанагы кекелегендей кол булгап, жыртаңдап күлүп аткан баланы эстегенде биротоло табитип буулду. Кел, пивадан ич, деп өзү алып келген пиваны Дурустун алдына койду тиги жигит. Что-то я завелся из-за пустяка, брат. Извини. Ты же не специально. Давай забудем об этом инциденте. Ладно? Деп көшөкөрлөнө сүйлөдү. Ал тургай колун Дурустун далысына коюп таптап да жиберди. Дурус пивадан да тамактан да ооз тийбеди. Бир ооз сүйлөп да койгон жок. Оюнда кылган катасын тиги жигит кечирип, достук колун сунганына, айрыкча көптөн берки таанышындай колун желкесине койгонуна бөтөнчө ичи жылып, өзүнө карыздар сезип отурду. Анысын тиги жигит сезе койдубу, куйту неме дароо арбап кирди. Досум, деп баштады сөзүн. Ментип айтышын өзү да күткөн эмес. Сделай одолжение, жардамың керек. Эмне айтсаң да макулмун деп отурган Дурус сыр бербей, эмне жардам? Деп сурап калды. У моей дочери завтра день рождения. Я хочу сделать ей сюрприз. Аңгыча залдагы эки досу кирип келиштеле, аларды кайра кууп жиберди. Залга чейин узатып, я сам, он почти согласился, деп шыбырап жатканын угуп отурду Дурус. Так, ушол, деди кайра келип. Кызым апасы менен конокко кетишкен. Уже скоро должны вернуться. Алар келгиче сен мага кызымдын белегин алып келип беришиң керек. До 12 должен успеть. Не бесплатно, конечно, заплачу. Деп чөнтөктөн 5000 сом чыгарып Дуруска сунуп жиберди. Кызыкко, мынча акча коротпой өзү эле алып келип албайбы белегин? Машинасы деги болсо керек, деп ойлоп отурду Дурус. Өзүм деле алып келип алмакмын дечи, досум, деп Дурустун оюн окуп койгондой сүйлөдү тиги колун кайра Дурустун желкесине коюп. Но я пьян. Не хочу лишиться своих прав. Ошого Сураныч, сделай одолжение, а, друг? Я дочку хочу обрадовать. Дурус үчүн 5000 сом же кичине кыздын көңүлү маанилүү болбоду. Ал үчүн маанилүүсү төгүп алган пиванын айыбын жапканга мүмкүнчүлүк туулганында болду.
Суранышын аткарса тынч уктайт. Кийин эстегенде эч кимдин акысын жебегенин билет. Көңүлү зилдеп кыйналбайт. Ошол маанилүү дурус үчүн. Ошого дароо макул болду. Даректи жакшылап тактап, эшиктин алдына чечкен калдайган сумкасынын астында да чыгып кетти. Сыртка чыкса жамгыр катуулап калыптыр. Велосипедин кулпудан чыгарып, кайра шаарды көздөй жөнөдү. Жаңы эле башынан өткөн окуяны көздөн өткөрүп, өзүнчө бүтүм чыгарып келатты. Бул иш жөн эместей сезилет. Барып келиши алыс дегенде 10 чакырымдай жол экен. Анан ошого кантип 5000 сом кармада калды? Кызык го. Же акчасы капчыгына батпаган байларбы булар? Же берешен ак көңүлдөрбү? Жок, андай эмес го. Чыныгы жүзүн башында көрбөдүбү? Кийин эле жойпуланып калды. Андан да досторунун жүзү бир башка эле. Бир нерсени билдиргөндөй, атеги олтурган кыздарчы? Эмнеси болсо да айтканын алып келип берейин, деп ойлоду дурус. Башкасы менен иши болбойт. Калп эле өз алдынча түкшөмүлдөп, күнөөсүз пенделердин айыбын көтөрбөйүн деди. Балким чын эле кызынын туулган күнүнө белек ырастагандыр. Өзү кызуу экен, рулга отурса күбөлүгүнөн айрылат. Ошого дурусту жумшады да. Анын эмнеси бар экен? Дурус назарында чоң бир дүкөнгө барамго деп элестетип келген. Бирок келген дареге бир жупуну жер там экен. Дарбазасын каккылады эле, колунда бир баштыгы бар орус жигит ашты. Дурусту баштан аяк бир карап алды да, арада турган велосипедин бир карап, баштыгын дуруска туткуза калды да, акта көктө дебей эшикти жаап алды. Бул жоргуна таңданган дурус дарбаза сыртында бир кыйла дабдырап турду. Кайра чыгат го деп ойлоду, бирок тигинен дайын жок. Жол бою эмне белек болду экен деп ичи бышкан. Баштыкты шашып ачты эле, куурчак экен. Колуна алып кармалап көрдү. Чоңдугу алакан учунан чыканак аралыгындай. Аябай кооз, көркөм экен. Кымбат буюмдай, бирок кызыктай кермек жыттанып турат. Бул клейдин жыты экенин дурус дароо билди. Башында кайнакан суроолоруна дагы бир суроо кошула түштү. Аңча телефону шыңгырады. Тиги жигит экен. Дурус жолго чыккандан бери бул 4-нчү рет чалышы. Билекти алганын, эми артка жөнөгөнү жатканын айтты да, жамгырда суу тийбесин деп куурчакты баштыктан чыгарбай сумкасына коомай салып жолго чыкты. Жамгыр дагы күчөп, жеткенче сыгып алма суу болду. Өзү суу болгонуна кайыл, куурчакка суу тийбесе экен деп тиленди дурус. Подъездин алдына жетип, велосипедин кулпулап отурбай, бир коомайга жүлүп салып, ичине кирди. Сумкасын ачса, кудайга шүгүр, куурчакка бир тамчы суу тийбептир. Куурчакты кайра сумкага салганы жатса, башы шылк этип жерге түшүп калды. Бул иш дурустун үрөйүн өчүрүп, бүгүнкү күндүн эсебинен ушунча таң калганы аз келгенсип, ан сайын таңыркоосун күчөттү. Башсыз калган куурчактын ичинде бармактай бир нерсе тоголонуп жүргөнүн байкады ошондо. Бул эмнеси? Кызык го, деп ойлоп алаканына түшүрүп кармалап көрдү. Кабаттап клёнкага орулган булбураган нерсе экен, дурус дароо түшүнбөдү. Бир кыйлага барып, анан гана колунда кармап турганы кадимки апийим экенин билди. Ансыз да жаанга чыйрыгып турган денеси калтырап кетти. Безеленип жаткан телефондун үнүн эми угуп тиги жигит чалып атканын билди. Бул учурда жогорку кабаттан эшик ачылып бирөө чуркап түшүп келаткандай сезилди. Дурус эмнегедир беймарал боло түштү. Телефонго жооп бербегенден тиги жигит мени издегени түшүп келатса керек деп ойлосо да, шашкалактабай сумкасын акырын асынды да эми кайда барарын, эмне кылаарын билбесе да сыртка чыгып, велосипедин сүдүрөп, баш оогун жакка кете берди. Табыш максыры эми айкын болду. Тигилердин түшүнүксүз кебетелери, кобур соору, кармата калган 5000 сом, клей жыттанган куурчак. Көрсө апийимди бекитиш үчүн куурчактын башын кесип, анан кайра клей менен жармаштыргандыр. Эми эмне кылам деп ойлоду. Кызык го, милицияга тапшыр, башка эмне кылмаксың деп экинчи үн коштоду. Бирок тиги жаш балдарды абакка каматып жиберишке дуруста эмне муктаждык бар? Бул анын ишиби? Кылган жумушуна акысын төлөп беришти. Тамак ташыгандай эле нерсе да. Ар ким өзүн өзү билет. Дурус эмне? Бүткүл адамзатты туура жолго баштап, эмне жакшы, эмне жаман экенин көрсөтүп бергичпи? Ансыз да аламда эч ким билбей, көрбөй калган кылмыштар толтура.
Эгер дурус ачыктабаса, бул да ошолордун бири болуп кала берет. Мындан эч ким зыян тартпайт. Тартабы. Ушул сыяктуу ойлор нөшөрлөгөн жамгыр астында велосипедин сүйрөп, кайда бараары белгисиз жүргөн Дурустун башын чаташтырды. Минтип каңгып канча жүргөнүн өзү да билбейт. Ал түн Дурустун жашоосунда чоң күрөштүн түнү болду. Болгондо да адамзатка берилген жашоо күрөшүнөн, жебетен жан менен болгон кастык күрөшүнөн, андан башка толгон токой турмуштук оор күрөштөрдөн да оорурагы өзүң менен өзүң күрөшүүнү ошол түнү башынан кечирди. Түндүн бир окумунда бир чечимге келгендей болгон Дурус велосипедине шап минди да көчөнүн башындагы милиция деген жазуусу күйүп турган имаратты көздөй бет алды.